Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздер менен кайрадан телетест көрсөтүүсү. Албетте биз ар бир сөзүбүздү макалдатып сүйлөп, анын маанисин терең түшүнүп келебиз. Албетте макалдар бул биздин сөзүбүздө негизги орунду дагы ээлеши мүмкүн. Биз бүгүн шаар тургундарына макалдарды берип, анын чечмелениши же болбосо экинчи бөлүгүн таап, же түшүп калган сөздөрүн таап беришин суранабыз. Келиңиздер, бизден алыстабай биз менен бирге болуп көрсөтүүнүн аягына чейин эң сонун кызыктарды бирге көрөлү. Эсиңиздерде болсо, биз өткөн көрсөтүүбүздө ошол атайын Бабилон окуу борборуна сертификат ойнотуп, ак өккө болуп калыптыр деген суроонун жообун туура тапкан көрүүчүбүзгө сөзсүз түрдө белек бар деген болчубуз. Ал эми ал туура жоопту тапкан көрүүчүбүз эң биринчилерден болуп жооп берген абонентибиз өзүнүн белегине ээ болду. Сөзсүз түрдө белегиңизди алып кетсеңиз болот. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн да сиздерде эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Андыктан биздин көрсөтүүнүн аягына чейин көрүп барсаңыздар, сөзсүз түрдө бүгүн да сиздер үчүн атайын суроо берилмекчи, анын да белеги сөзсүз болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Атыңыз ким? Байыш. Байыш, студентсиз да? Бул ЛТРдин Билим каналынын телетест көрсөтүүсү. Азыр мен бир макал беремин. Эгер туура улап кетсеңиз, анда сөзсүз түрдө эң сонун белектерге да ээ болосуз. Ойногонго даярсызбы? Анда эмесе мен макалды окуйм, сиз улап кетесиз. Эне көргөн том бычат, ата көргөн эмне кылат? Ата көргөн билбейт. Билбейсизби? Анда варианттарын окуйм, сиз жакшылап угуңуз. Суроо: эне көргөн том бычат, ата көргөн. А варианты айылчылайт, Б варианты камчы үйрөт, В варианты ок жонот, Г варианты мал багат. Камчы үйрөт. Камчы үйрөт, Ошондо толук айтсаңыз макалда: эне көргөн том бычат, ата көргөн. Камчы үйрөт. Башка варианттарына токтолбойбузбу, Байыш? Жок. Сиздин акыркы жообуңуз? Ошо. Туура таптым деп ойлойсузбу? Балким. Өзү негизи жашоодо сөздөрүңүздөргө макалдарды аралаштырып сүйлөйсүзбү? Ооба, кээде. Кайсы макалды көп аралаштырып сүйлөйсүз? Жакшы болуп аста-аста, жаман болуп бир паста деген. Дагы? Мындай азыр эсиме келбейт ат. Негизи макалдатып сүйлөйсүз, Ооба. Сиздин дагы эле ошол туура деген жообуңуз бул камчы үйрөт деген жооп, Ооба. Жеке интуицияларга келеличи, жеке интуицияңыз туура таптым деп жатабы? Ооба. Эң сонун, эң жакшы. Катышып бергениңизге чоң рахмат. Тилекке каршы сиз макалдын экинчи бөлүгүн туура таба албай калдыңыз. Катышып бергениңиз үчүн рахмат дейбиз, Байыш, жакшы барыңыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте ар бирибиз жашоодо макалды сөзүбүзгө кошуп сүйлөй берген менен айрым учурларда аны улап кете албай калгандагы жагдайыбыз бар экен. Биз дагы эле болсо шаар тургандарына ушул макалды берүүнү улантабыз, а сиз болсо бизден алыстабай биз менен бирге болуңуз. Макал беремин. Туура жообун тапсаңыз, анда сөзсүз түрдө белекке да ээ болосуз. Атыңыз ким, агай? Курбаналы. Курбаналы агай, макалды жаңыртам, мүмкүн болсо экинчи бөлүгүн улап кетесиз. Эне көргөн том бычат, ата көргөн эмне кылат, агай? Ата көргөн билбейт экен. Эсиңизде жок, Келиңиз, тест түрүндө да бергенбиз. Мен ушул экинчи бөлүгүнө улап кетүүчү 4 вариантты окуйм. 4 варианттан бирөөсүн тандап аласыз, агай, угуп турабыз. А варианты ата көргөн айылчылайт дейт, Б варианты камчы үйрөт дейт, В варианты ок жонот, Г варианты мал багат дейт. Курбаналы агай, сиздин туура деген жообуңуз же вариантыңыз кайсы болду? Курбаналы агай, сиздин айылчылайт, камчы үйрөт, ок жонот жана мал багат дейт. Ата көргөн. Ата көргөн мал багат да. Мал багат. Агай, өзү жашоодо макалдарды көп колдонуп сүйлөйсүзбү? Балдарды тарбиялоодо, неберелерди тарбиялоодо? Сүйлөйбүз, эми
Макалга анчалык деле кызыкпайм да, ошо эми жакшы жагына тарбияларды беребиз балдарга. Макал менен кандайдыр бир тарбиялык мааниде балдар тарбияласа болот деп ойлойсузбу? Болот. Макалдын Сиздин лакап. туура деген вариантыңыз? Шу мал бага. Агай, эң сонун бизге ушул токтоп катышып бергениңизге сизге рахмат айтабыз. Тилекке каршы сиз макалды туура эмес улап алдыңыз. Катышып бергениңизге рахмат. Рахмат, болуптур, мейли. Рахмат. Балдар, саламатсыңарбы? Бир макал берем. Эгер туура таба алсаңар, анда сөзсүз түрдө белекке болосуңар. Атыңар ким? Эрнис. Эрнис. А сиздики? Авазбек. Авазбек Эрнис. Илим каналынын телетест көрсөтүүсү. Азыр мен силерге бир макалды жаңыртам. Сөзсүз түрдө экинчи бөлүгүн улап кетишиңер керек. Эне көргөн том бычат, ата көргөн эмне кылат? Ата көргөн билет экен. Жок. Анда эмесе ушул макалга 4 вариант бар тест түрүндө. 4 варианттын бирөөсүн табышыңар керек. А варианты ата көргөн айылчылайт дейт. Б варианты камчы үйрөт дейт. В варианты ата көргөн ок жонот дейт. Г варианты мал багат дейт. Силердин туура деген вариантыңар кайсы? Гсы. Мал багат, Всы. Ок жонот, Эми экөөңүздөр кайсы вариантты жакшыраак же туура деп тандайсыздар? Ок жонот дедиңизби? Ок жонот, мал багат, камчы үйрөт, айылчылайт дейт. Эмне сиздин туура деген жообуңуз? В. Айлем сиздики? Бсы. Мен сиздерде теле көрүүчүлөргө кызыктуу болуш үчүн 3төн макал такалбай айтып бересиздер. Андан кийин жеңүүчү ким болду? Биз жарыялайбыз. Аваз, Эрнис азыр макал айтышат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер бизге жакыныраак отуруп, балдар кандай макалдарды билет экен чогуу көрөлү. Баштадык. Жигитке 70 ыраздык кылат. Кыздын чачулу. Бир. Эрнис чандай. Ушундай малда эстен чыккан. 2. Эрнис 2. Мектепте окуганбыз да, 1 2. Үчүнчү 3. Кызды үйдө кыл жатпайт. Дагы. Келин үйдө кыл жатпайт. Дагы. 1. Аваз. Көп сөздөшүккө жүк. Азаматсың. Демек бул макал айтышыбызда аваз жеңди десек болот. Бирок урматтуу теле көрүүчүлөр, дал биз берген эне көргөн том бычат, ата көргөн деген макалдын экинчи бөлүгүн улап кетүүдө биздин телетест көрсөтүүбүздүн дал ушул макалыбыздын жеңүүчүсү бул биздин Эрнис аттуу мырза болду. Албетте ушул эне көргөн тон бычат, ата көргөн ок жонот деп туура таап алдыңыз. Сизди туура таап алганыңыз үчүн бул Бабилон окуу борборунан 30% тил курстарына арзандатылган сертификатты сизге карабыз. Мындан арыда макалдарды жакшы билип, такалбай айта жүрүңүз. Эрнис, белеңиз кут болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз дагы эле болсо шаар тургунуна ушул суроону берүүнү улантабыз. Алдыда аксакалыбыз келатат, ошол аксакал менен баарлашсак. Саламатсызбы агай? Атыңыз ким? Биз телетест көрсөтүүсү ЛТРден сизге тест беребиз, макал беребиз, улап кетсеңиз. Жок, улай албайм. Улай албайм. Келиңиз агай, сиз билесиз, оңой эле. Себеби улуу адамдар макалдатып сүйлөгөн. Арык уйга эмненин кереги жок аба? Арык уйга варианттары бар, агай, окуп көрөйүн, мүмкүн болсо тандап көрөсүз. Арык уйга ашыкча баленин кереги жок дейт. Арык уйга арам кожоюндун кереги жок дейт. Арык уйга жоон мүйүздүн кереги жок дейт. Г варианты музоонун кереги жок дейт. Кайсы вариантты туура деп тандайсыз? музоонун кереги жок да. Арык уйга музоонун кереги жок деп ойлойсуз. Арык уйга музоонун кереги жок деп ойлойсуз. Башка варианттары дал келбейби? Жакындашпайбы агай? Жок, мен уккан эмескен мындай лакапты. Кыргызда мындай лакапты эч укпадым эле. Мындай лакап жок деп ойлойсуз, Тилекке каршы ушундай лакап бар экен, агай. Сиздин жооп берген жообуңуз бир аз туура эмес болуп калды. Сиз менен коштошобуз. Мейлиңиз. Саламаттарыңыз. Саламатсыңарбы? Макалды туура тапсаңар, сулуулук салонуна сертификат берем. Ойногонго дарысыңарбы? Мынакей биздин жашынакай кыздарыбыз да бизге келип кошулду. Телетест көрсөтүүсүнө атыңыздар ким? Тахмина. Гүлдестер. Барчынай. Барыңыздар студентсиздер, менимче бир группада окуйсуздар. Мен сиздерге азыр макал берем. Мен Тахмина, Гүлбарчын, Барчынай туура айттым. Ошол макалдын туура жообун тапсаңыздар, анда сөзсүз түрдө белек дагы ыйгарамын. Анда эмесе угабыз. Макал арык уйга эмненин кереги жок.
ушундай макал уктуңуздар беле? Арық ойға. Арык уйга эмненин кереги жок. Арық ойға. Қазық. Келиңиздер, мен сиздерге 4 варианты бар. Вариантын окуйун, анан туура вариантын тандайсыздар, А варианты ашыкча баленин кереги жок. Б варианты арам кожоюндун кереги жок. В варианты жоон мүйүздүн кереги жок. Г варианты музоонун кереги жок дейт. Жоон мүйіз керегі жоқ. Үчөөңүздөр тең ушул вариантка токтолосуздарбы? Ооба. Эми туура деп ойлойсуздарбы? Ооба. Жоон мүйіздің керегі жоқ. Мүмкүн музоонун кереги жоктур. Қандай жоон керек? Керек, жоон мүйүзчү? Жоон мүйіз керегі жоқ, өзі арық. Сиздер макалды жакшы эле билесиздерби? Ооба. Келиңиздер, анда бирден макал айтып бериңиздерчи. Ырысалдын тымак. Карын сөзүн капкасал. Агы илет, бирок сынбайт. Агы илет, бирок сынбайт дейт. Бул жерде дагы, бул макалда дагы сиздер туура таптыңыздар, сөзсүз түрдө арык уйга жоон мүйүздүн кереги жок дейт экен да. Эми бизде мындай бир көйгөй бар да, урматтуу телекөрүүчүлөр, кыздардан сурап өтөйүн. Мен азыр сиздерге бир сертификат берсем, аны үчөөңүздөр кантип бөлүшүп аласыздар? Анимани. Анткени үчөөңүздөр бирдей айттыңыздар да. Кантип бөлүшүп аласыздар? Мен андай. Чоң-чоңузунан карап бөлүшүп алам. Ошондо кимиңиздер чоңсуздар? Эң чоң мен. Демек, сиз өзүңүздү ойлоп айтып жатат экенсиз да. Сиздин оюңузда кантип бөлүшүп аласыздар? Бизге боло берет. Сизчи кантип бөлүшүп аласыздар? Татыктуу салсын. Анда дагы бар. Нет, анда болбойт. Тилекке каршы үчөөңүздөр 3 вариантты тандасаңыздар да болот болчу. Ар кандай варианттарга да токтосоңуздар болот болчу. Үчөөңүздөр тең айттыңыздар. Эми өзүңүздөр ынтымакташып, кыргызча айтканда ымалага келишип, бөлүшүп аласыздар. Сиздерге Ош шаарында жайгашкан Зеркало сулуулук салонуна бир күндүк ажарлоого, орусча айтканда макияжга сиздерге сертификат берем. Мүмкүн болсо, өз ара, ич ара бөлүшүп барып, ошол салондун макияж шартта мындай мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып келсеңиздер болот. Куттуктайбыз. Атыңар ким? Эльзат. Эльзат. Макалдарды жакшы эле колдоносузбу жашоодо? Ооба. Сөзүңүздө. Анда келиңиз Эльзат, мен сизге бир макал окуйм. Анын 2 бөлүгүндөгү түшүп калган сөздү сиз табышыңыз керек. Агайын таттуу болсо ат көп, абысын таттуу болсо эмне көп? Абысын таттуу болсо билбейт экен. Анда варианттарын окуймун. Варианттарына токтолуп таап алсаңыз болот. А варианты абысын таттуу болсо чач көп. Б варианты абысын таттуу болсо баш көп. В варианты аш көп. Г варианты чатак көп дейт. Аш көп. Аш көп. Абысын таттуу болсо аш көп болобу? Же чач көп болотпу? Сиздин бул жерде чач, анан баш, аш, анан чатак деген жооп варианттар бар. Кайсынысына катышасыз? Абысын таттуу болсо чатак болбойт. Мүмкүн таттуу болгондон чатак болуп кететтир. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Таттуу болот атпайбы? Чач же аш көп болушу мүмкүн. Мүмкүн баш көп болоттур, таттуу болсо. Үйдө жакшы тамактарды кылып чогулушуп дегендей. Баш көп болушу мүмкүн. Сиздин туура деген жообуңуз? Баш көп. Баш көп, Атыңыз Эльзат, Эльзат беле. Эльзат, негизи макалдарды жашооңузда сөздөрүңүзгө кошуп көп сүйлөйсүзбү? Кээде колдоно турган учур. Кайсы макалдын маани мазмуну сизге аябай жагат? Мага сүйлөр сөзүңдү, отурар ордуңду бил деген макал жагат. Себеби адам жашоодо сүйлөр сөзүн билиш керек, отурар ордун билиши керек. Эльзат, сиз ошондо Б варианты баш көп деп таптыңыз, Айткан макалыңыз сонун, жооп берген жоопторуңуз сонун, бирок туура эмес болуп калды. Аны өзүңүз да сезип жатасыз. Сиз менен тилекке каршы коштошобуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул макалдын жообун бизге так айткан биздин шаар тургунун биз дагы эле болсо издөөнү улантабыз. Экинчи бөлүгүн улап кетсеңиз, анда сөзсүз түрдө белекке дайы болосуз. Атыңыз ким? Гүлдана. Гүлдана, макалды окуй берейин, даярсыз, Агайын таттуу болсо ат көп, ал эми абысын таттуу болсо эмне көп болот?
Агайын таттуу болсо Ат көп болот экен. ат көп. Абысын таттуу болсо? Макал угуп көрдүңүз беле ушундай? Жок. Анда келиңиз, бул 4 варианты бар, А, Б, В, Г. Ошол варианттарын окуйм, мүмкүн варианттарын атаянып табасыз. А варианты чач көп дейт. Б варианты баш көп, Г варианты аш көп, ал эми Г варианты чатак көп дейт. Кандай баштан кайталап Аш койсоң? көп, Аш көп. баш көп, чач көп, анан чатак көп дейт. Абысын таттуу болсо эмне көп болот? Баш көп болот. Баш көп болот, эмнеге? Себеби мындай чогуу биргеликте мындай ынтымакта болсо кандайдыр эме болот. Баш көп болуп кетет дейсизби? Дагы башка варианттарын карайлычы. Аш көп дейт, чатак көп дейт, чач көп болот дейт. Жок, баш мындай бир баштан эки баш жакшы дейт го, ошол менен ынтымакта болсо ошол эмелерди бириктирип турат дейм да, баягы туугандарды дегендей. Ошо мындай ошо баш көп деген. Сиздин жооңуз баш көп, Саламатта барыңыз. Сиз менен коштошобуз тилекке каршы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей абысын таттуу болсо эмне көп болот? Сиздер да айтып берейин деп эле отурсаңыздар керек. Сөзсүз түрдө эмне көп болот экенин биз ушул дагы бир шаар тургунуна суроону берүү менен андан кийин гана жообун сиздерге айта алабыз. Атыңыз ким? Рахат. Рахат эжеке. Макалды окуй берейин, даярсыз, Агайын таттуу болсо ат көп, ал эми абысын таттуу болсо эмне көп болот? Тууган көп да. Тууган көп болот деп ойлойсузбу? Бизде тесттин 4 варианты бар. Варианттарын окуйн, мүмкүн варианттарына таянып жооп беретирсиз. А варианты чач көп дейт, Б варианты баш көп болот дейт, Г варианты аш көп болот дейт, В варианты аш көп болот дейт, ал эми Г варианты чатак көп болот дейт. Абысын таттуу болсо аш көп болот да. Аш көп болобу? Эмнеге? Эми абысын бир туугандарды бириктирет да. Бул жерде чатак да көп болот деген вариант бар да, ошого токтолосузбу? Жок. Чач көп дейт, баш көп дейт. Жок, баш көп болушу мүмкүн эми. Аш көп болот дегенге мен. Аш көп болот, Демек ошондо сиздин туура деген жообуңуз Аш көп. аш көп. Эч жакка өтпөйсү ушул жооп? Жок. Эмнеге? Билбейм, мен жүрөгүм только жакшылыкты каалайт да. Демек аш көп. Аш көп. Абысындарыңыз барбы? 5 абысынбыз. Сиздер чогулганда ашты көбөйтөсүзбү? Же башты көбөйтөсүзбү, же чачтыбы? Аш көп болот эми. Бир туугандар, жолдошторубуз келет, кайната, кайненем болот дегендей. Бала чакабыз болот дегендей, аш көп болот да. Аш көп болот, Демек эжеке, ушунчалык өзүңүздүн айтканыңыздан кайтпаган эжекеси көпчүлүгү аш көп деген вариантты тандашып, анан кайра башка варианттарына өтүп кеткендер дагы болушту эле. Сиз ушул өзүңүздүн баягы мүнөзүңүздөгү тайманбастыгыңыз, кайтпастыгыңыз менен ушул макалдын экинчи бөлүгүн туура улап, биздин Бабилон окуу борборунан тил курстарына 50% арзандатылган сертификатты утуп алдыңыз эжеке. Сиздин белегиңиз менен куттуктайбыз. Дал ушул сертификат менен барып, көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин барып эжеке, ушул Бабилон окуу борборунан өзүңүз каалаган тил курстарына 50% жеңилдетүү алып окусаңыз болот. Рахмат. Сиздердей элге жардам көрсөткөн жаштар көп болсун. Анан сурагым келет, балдарым барса болобу? Балдарыңыз барса сөзсүз түрдө болот эжеке. Тилде окушат да. Саламатта барыңыз, катышып бергениңизге сизге рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз кийинки суроону сиздерге ойнотмокчубуз. Андыктан сиздер экранда чыгып турган телефондор аркылуу бизге дал ушул суроонун жообун ким биринчи болуп жөнөткөн болсо, анда ал Бабилон окуу борборунан тил курстарына 100% арзандатылган сертификатты утуп алмакчы. Анда мен сиздер үчүн суроону жаңыртамын. Ажырашар дос эмне сурайт?
А варианты эзелке карызын сурайт, Б варианты жашылданып кечирим сурайт, В варианты эрдин арткы кашын сурайт, Г варианты эч нерсе сурабайт. Дал ушул суроонун кайсыл варианты туура болсо, анда экранда чыгып турган номерлерге WhatsApp аркылуу гана эң биринчи жөнөткөн телекөрүүчүбүз жеңүүчү болуп кабыл алынып, кийинки көрсөтүүбүздө жарыяланмакчы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден да бир ирет суранып жана эскертип кетейин. Албетте бизге эч качан чалууларды аткарбаңыздар, андан көрө дароо WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн туура деген варианттарыңыздарды биринчилерден болуп жөнөтүп калууга ашыгыңыздар. Биз сиздер менен кайрадан коштошобуз. Эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.